Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Ким болбосун чөнтөгүн текшерип, акчасынын эсеп кысабын алып жүргөн Акчабар сайты бул ирет мамлекеттин бюджетинин эсебинен кыргыз чиновниктер канча акчаларды командировка деген шылтоо менен сапырып жүргөнүн жарыялады. Эми сандарга карайлы. Аталган агенттиктеги маалыматка ылайык, ушул жылдын 9 айында мамлекеттик кызматкерлердин бир суткалык чыгымдарына 228 миллион, мейманканаларга 309 миллион, жол чыгымдарга 312 миллион сом. Мындан тышкары телефондон сүйлөшкөндөр үчүн эле 611 миллион сом жумшалган. Ал эми ал аткаминерлердин кайсыл жерде кандай жүргөнүн телерадиолордо чагылдырган үчүн аларга 277 миллион сом акча коротушкан. Аталган агенттик аткаминерлердин жогоруда айтылган чыгашаларына кетирилген суммага тагыраагы 1,7 миллиард сомго 175 чакырым жол же ар бири 3000 орунду 25 мыкты заманбап мектеп курса болорун эсептеп чыккан. 1 ноябрда ырчы Анжелика Кызганба ырынын жана казак ырчысы Айдана Меденова менен биргеликте аткарган Курбум чыгарбасынын клиптеринин бет ачарын өткөрдү. Анда ырчы учурда жүрөгү бош эмес экенин жана сүйүктүүсү колун сураганын айтты. Эске салсак, Анжелика Кайратовна ырчы Алып баруучу жана Айым Стайл салонунун негиздөөчүсү, актриса жана продюсерлик менен алектенет. 3 кыздын энеси. ЖЭБ боюнча Асылбек Жээнбеков парламенттин төрагасы болуп жалпы жыйында модерацияга кылган. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков ММК жетекчилери менен жолугушуп жатып билдирди. ЖЭБ боюнча Алмамбет Шыкмаматов туура айтат. Ал кезде Асылбек Жээнбеков парламенттин төрагасы болуп жалпы жыйында модерацияга кылган чечим чыгарган эмес. Бирок ЖЭБтин маселеси тууралуу чечимди сот чечет. Сооронбай Жээнбеков 2 ноябрда жыйын өткөрүп жатып, ЖЭБтин маселесин мен көтөргөн жокмун. Авариядан улам бул маселе жаралды. ЖЭБ боюнча айта кетейин, мен аткаминерлерди камаган жокмун. Кыйрады эл нааразы болду. Ошондо козголду, ошондон кийин териштирүү башталды. Бул жерде эч кандай саясат жок. Эскерте кетсек, мурда премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтакунов Бишкек жылук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча сотко парламенттин депутаты Асылбек Жээнбековду сурак берүүгө чакыруу тууралуу өтүнүч келтирген. Депутат Асылбек Жээнбековду кылмыш жоопкерчилигине тартуу тууралуу өтүнүч менен жазылган арыз аскер прокуратурасына жөнөтүлгөн. Асылбек Жээнбеков өткөн жумада бул маселедеги парламенттин жоопкерчилиги тууралуу суроолорго жооп берген. Анда ал депутаттар ал кезде өкмөттүн сөзүнө ишенип колдоп бергенин айткан. Депутат бул маселеде жогорку кеңеш өзүнүн ишин кынтыксыз аткарганын белгилеп, элдин ишеничин ошол келишимди түзгөндөр актабаганын айткан. Орусиянын Одинцово шаарында 3 жаштагы кыз көп кабаттуу үйдүн 17-кабатынан учуп кетип аман калды. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Ага ылайык 3 жаштагы кыз өз үйүнүн терезесинен кулаган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркаган кыз Батирде жалгыз болгон. Кырсыктын кесепетинен ал көптөгөн жаракаттарды алган. Учурда ооруканада оор абалда жатат деп жазылат маалыматта. Окуя болгон маалда кыздын ата-энеси кайда болгону сыр бойдон калууда. Бул факт боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Алып бараткан саясатымды өзгөртпөйм, ачык жана айкын саясатка токтолгон, бул жолдон кайтпайм. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 2 ноябрда Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери жана өлкөдө аккредитациядан өткөн чет элдик ММК корреспонденттери менен жолугуп жатып, Говорит ТВ интернет телеканалынын жетекчисинин суроосуна жооп берди. Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланып келгенден бери 2 жыл болду. Көп иштер жасалды, бирок ошону менен сын пикирлер да аз эмес. Соттук реформа боюнча коррупция менен күрөш жана кадрдык саясатында маселелер суроолорду жаратат. Ошондон улам мындан аркы кадамдар кандай болот? Азыркы алып бараткан саясат жана багыт өзгөрөбү деген суроого президент жооп берди. Алып бара жаткан саясат өзгөрбөйт. Мен ачык жана айкын саясатты тандап алгам, ушул жолдон кайтпайм. Мына Апрель телеканалында эле мени жаап койду деп жатышат. Андай эмес, алар мага карата кандай гана маалымат таратышкан жок. Ошого карабастан мен кийлигишкен жокмун. Каналдын жабылышы бул соттун жана укук органдарынын иши. Ал эми экс-президенттин катышуусунда өтүп жаткан Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу соттук отурум ачык түрдө болушу тууралуу президент мыйзам боюнча бул сот жабык түрдө өтүш керек деди. Батукаев өзү сотко алынып келинеби деген суроого президент Россияга тийиштүү талап жиберилгенин, бирок ал башка өлкө өз жараанын бизге өткөрүп береби чоң суроо деди.
Ташкент шаарына иш сапары менен барган Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары кеңешинин кезектеги жыйынына катышууда. Анда өкмөт башчылары кеңешинин жыйынынын күн тартибинде Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүн мындан ары карай өркүндөтүүгө багытталган соода-экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү бир катар маанилүү маселелер белгиленген. Тар жана кеңири курамда өтө турган жыйындын жыйынтыгы боюнча бир нече документке кол коюу пландалган. Бирок Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы ал эмне болгон документ келишимдер экендигин жазбай жатат. Шанхай кызматташтык уюму туруктуу аракеттеги өкмөттөр аралык уюм болуп саналат. 2011-жылы 15-июнда Шанхайда Казакстан Республикасы, Кытай Эл Республикасы, Кыргыз Республикасы, Россия Федерациясы, Тажикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасы тарабынан негизделген. Нурлан мырза Атамбаев камалса да тергөө менен сүйлөшпөйм, сотуна барбайм деп жатат. Камаларда да жөн кетпей тополоң уюштуруп бир азаматтын өлүмүнө, жүздөгөн адам жаракат алуусуна себепчи болду. Атамбаев түрмөдө жатса, саясатчы катары оңолобу? Конституциялык мыйзам боюнча адам баласы өзүнө өзү каршы көрсөтмө бербей коюуга укугу бар. Атүгүл сотто да сүйлөбөй койсо болот. Бирок судья заочный өкүм чыгара алат. Болбосо элдин баары эле жеп ичип алып, анан тултуюп сүйлөбөй бошонуп кетпейби? Ал эми 7-8 августтагы Атамбаев зөөкүрлөнүп, өзүн Кудай сезип, хан сарайында круговая оборона кармап жатып алуусу бери жагы Атамбаевдин психикасында мандем бар экенин көрсөттү. Же мунун юристтери, кеңешчилери алсыз, маргиналдашкан люппендер, юридикалык сабатсыз бир пенделер. Болбосо тигине Бабанов деле Москвадан томпоюп учуп келип, бир эмес эки мекемеге суроо сопкуттарына 8 иш боюнча жооп берип, кенен кесирле басып жүрбөйбү? Менин өзүмдү деле бир жумада колония подселениеге 2 жолу текшерүүгө чакырышат. Атамбаевчилеп мания величия болбой эле барып атам. Эми ушундан кийин Атамбаев саясатчы катары эмес, ачыныгы террор, шантажист, бандит, киши өлтүргүч катары сыпатталат. Болбосо соттон сүйлөп, өзүн актап алууга шанс келип атса, мунуңар сотко чыкпайм дегени мейли. Мени киши өлтүргүч деп эсептей бергиле дегени болуп жатпайбы? А сот церемониясы этпейт. Киши өлтүргүч деген гана вердикти чыгарып коет, бүт дүйнө жүзү көргөн фактылардын негизинде. А биз тынчтык мезгилинде жашап жатып, экс ажоос киши өлтүрүп атса, анан кантип аны мындан ары саясатчы деп айта алабыз? Кстати, ОМОНдун кызматкери түгүл, белгилүү саясатчы деп коомдук активисттерди өлтүрсөң, биздин мыйзамдар боюнча өмүр бою эркинден ажырайсың. Эми бул Кой Таш окуясы боюнча щекотливый ситуацияда өмүр бою абакка же Атамбаев кесилеби же анын жан сакчысы Сагынбаев камалабы? Экөөнүн бирөө атты да туурабы? Бу да соттор чечүү чоң маселе. Мисалы, теолог Маликовго жаракат келтирген Алибек Тилек уулун сот коомдук ишмерге кол салың деп адегенде өмүр бою абакка кесип, анан бактыга жараша Маликов тирүү калып, Беркинин мөөнөтү да 20 жылга кыскарбадыбы? Ошол чыңалган коркунучтуу кырдаалда президент Жээнбеков Ысык-Көлдөгү отпускасын токтотуп учуп келген эсибизде. Башкы командачы катары ал кишинин акыбалды стабилдештирүүгө болгон аракетин кандай баалайсыз? Ажо Сооронбай Шарипович өзүнүн кыракы стратег, ар кандай кооптуу ситуацияларды стабилдүү жайгарып кете ала турган кол башчы экенин көрсөттү. Негизи эле акыркы 15 жылда Атамбаевдин догурунган жиндилик сөкүр бир туруп ыйлактап, бир туруп оозуна келгенде оттоп, кайра жийиркеничтүү мылжыйганы элдин кыжырын келтирип жүргөн. Анан бул зөөкүрдүн миллиондоп жегендери аныкталып, ТЭЦ, музей, жолдор жана көптөгөн проекттер боюнча былыктар ачыкка чыккан соң элдин да чыдамы түгөндү. Тиги камалып атканда да, азыр экс ажо титулу алынып атканда да жалпы эл түгүл 5000 киши да колдоп чыкпай койду. Сага чала болот, ошону көрмөксүң коррупционер деген эле баа болду ашага. Байкадыңарбы, батпай эле ыйына берген, колунда болгон кичине бийликпи же байлыкпы? Ошого ыраазы болуп жашабаган кайсы президент келсе да ага каршы жалган жала компроматтарды уюштуруп, ага да иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей, өлкөдө да тынчтык бербей, мен гана президент болушум керек, калгандары бүт жаман жараксыз деп жүргөн Атамбаев камалганым, Кыргызстан кадимкидей тынчып калды. Демек илгертен айтыла жүргөн мамлекетке ар дайым коркунуч туудурган үчүнчү күч делген ушул Атамбаев болуп жүрбөсүн. Кытайдан 50 миллион доллар карыз алып, ананда кадырес эле иштеп Кыргызстанды жаңыдан өнүктүрүп келаткан Бакиевди да дал ушул Кытайдан 2 миллиард доллар карыз алып, анын көбүн жан жөөкөрлөр менен бөлүшүп алган Атамбаев эле иштетпей койбодубу? Жалган жала кара пиарды уюштуруп, мен да Бакиевский деп жектеп, ар кандай жала кара пиар ушактарды Атамбаев менчик ММКлар аркылуу улам-улам кетирип турганынан эле билем. Жалган жала кандай болоорун. Ал кезде интернет анча өнүгө элек үчүн добушум, видеом көпчүлүккө жетпей, Атамбаевдин кара пиарынын кесепетинен жакшы эле тарттым окшойт. Мунун тывылар менен сүйлөгөнүмдү искажать этип беришип, ага элдин бир бөлүгү ишенип алып, имиджиме канча доо кетти, канчалаган мүмкүнчүлүктөн бизнес байланыштардан курук алдым. Бактым, Аллах жалгап, интернет чыгып калып, азыр шүгүр видео аркылуу же текст пост аркылуу өзүмдүн ой идеяларымды калың элге кеңири жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Өзүмдүн нормальный адам экенимди далилдей алдым. Эми ошонумду да көрүп туруп чычалаган Атамбаев мени интернетке чыгартпоого аракет кылып, колония подселениеге, ошол эле өз доорундагы ГИСИН жетекчилиги аркылуу тилимди кыскартууга, үнүмдү өчүрүүгө далалаттанды. Кудайга тобо, убагында Кулов, кийин болсо Текебаев баштаган жоон топ саясатчылар түрмөгө түшкөндө семья аркылуу сүйлөп эле аччы
эмес беле. А мен сүйлөгөн сайын акыбалымды оорлотуп, подселениядан зонага кесилишти. Атамбаев мафиясы менен камалып жоголгону азыр акыбалым оңолуп калды. Бирок дале ТВга чыгартпаган аша приказы сакталып калды. Өткөндө 5-каналга Элнур Алканова дагы бир интернет сайтка Назира Айтбековалар чакырышкан, айла жок баш тартууга туура келди. Ал журналист кыздар байке сизди эл сагынып калды, келип сүйлөп бериңиз деп кайра суранышканына карабай отказ берүүгө туура келди. Баса Бакиев демекчи 7 апрелде Ак үйгө кол салган топ бирин-бири атып өлдү дешсе, бирлери Бакиев аттырган дешет. Сиздин оюңуз кандай? АКШда Ак үйгө кол салып көрүштүнчү танка менен келип артиллерия менен аткылашат. Бизде болсо мамлекеттүүлүк толук түптөлө элек экенин сезген же түптөлүшүн каалабаган Атамбаев куралдуу бандиттерин тукуруп, стратегиялык объектке кол салып, ошондо эле чоң кылмышка барган болчу. Балким Ак үйдөн ок чыкса, Байболов айткандай 17 кишиге тийгендир. А калган 70 кишини булар кайдан таап чыгышты? Балким чындап эле бири-бирин атышкандыр. Анан да жиндимди Атамбаевдин өз башына келип, мына киши өлтүрүп олтурат. Тополоң тостон чарчаган эл Атамбаевди заманында жакшы көргөн үчүн массалык митингтерге чыкпады эмес, кетет деп күтчү. Непадам көп эле Ак үйдү курчаса Атамбаев көз ирмебей эле баарын кырып таштамак экен. Маектешкен Темирлан Токтоболотов, Жаңы Орду гезити, номер 31, 1-ноябрь 2019-жыл. Кыргыз-Кытай, Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушуна бардык аракетин көрсөтөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ташкент шаарында өтүп жаткан ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынында айтты. Абылгазиев өз сөзүндө мамлекеттердин кызыкчылыгы инвестиция менен бизнес интеграциялык уюмдардын негизин түзө турганын билдирип, бул багытта быйыл май айында Бишкекте уюмга мүчө мамлекеттердин алдыңкы бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен форум өткөнүн белгиледи. Ал ошондой эле ШКУнун алкагында элдин руханий жана маданий жактан өнүгүүсүнө маани бериле турганын билдирди. Экономикалык көрсөткүчтөрдүн артынан чуркап жүрүп, адамдык баалуулуктар, маданият, искусство, спорттун жана эң маанилүүсү элдин өнүгүшүн унутпашыбыз кажет, деди ал.